Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан баштап өлкөбүздө өнүкпөгөн экономика, өксүгөн кадр саясаты, жакыры жашаган үй бүлөлөр, үй бүлөлүк башкаруу, тынымсыз наразычылык акциялары 30 жылдан бери кайталанып келет. Бийлик башына байлык мансапка ашангандар Кыргызстанды кризистен алып чыга албай, тескерисинче сазга баткырып келди. Өткөн тарых келечектин көзгүсүдүр деп бекеринен айтылбаган сөз бар. Кыргыз элинин өткөн тарыхында татыктуу лидер катары Исхак Разаковду көп мисал катары айтып келебиз. Анын эл оозуна сиңген "мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот" деген сөздөрү кеңири колдонулуп келгени менен бийлик башында турган атка минерлерге бул сөздүн мааниси жоктой туюлат. Акыркы мезгилде Разаковдун ысымы анын жасаган зор эмгегине анча деле көңүл бурулбай келгендиги жашыруун эмес. Бирок Разаковдун басып өткөн жолуна анын кыргыз элине жасаган эбегейсиз эмгегин эскерип турган инсандарыбыз да арабызда жок эмес. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурча көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылышта Исхак Разаковдун басып өткөн жолу жана анын өлкөбүз үчүн жасаган зор эмгектерин эскерип коюуну туура көрдүк. Алгач студиябызга келген коноктор менен тааныштыра кетсем, мен оң жагымда Кадыр Калелов, жазуучу, журналист жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ошондой эле жарандык активист Мырзахет Мырзаев. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор. Бүгүн биз бул улуу инсанды жөн көтөрүп чыккан жерибиз жок. Сөзсүз түрдө бул инсанды айта берсе түгөнгүс дастан катары дагы айтып бүтө албайбыз. Алгач биз ушул Исхак Разаков туурасында бир чакан сюжет жасаганбыз. Ошого маани берип көрөлү, андан соң биз бүгүнкү маегибизди улантабыз. Исхак Разаков Москвадан Кыргызстанга келгенден тарта ири долбоорлор ишке аша баштаган. Мисалы Фрунзедеги алгачкы троллейбустук каттамдын ачылышы, Кыргызстанга телевидениянын келиши сыяктуу. 1950-жылы Исхак Разаков партиянын чечими менен Кыргыз СССРнын биринчи катчылыгына, мындайча айтканда, президент болуп шайланган. Разаков кадр баарынча жетеген ураанды туу туткан. Иштин көзүн мыкты билген кадрларды жетекчилик кызматка дайындаган. Разаков башкарган 11 жыл аралыкта Кыргызстанда 8 жогорку окуу жайы, 27 техникум ачылган. Аларда окуган студенттердин саны 40 миңге жеткен. 1961-жылы Разаков үчүн эң оор жана кайгылуу учур эле. Анткени ал мыкты иштерди аткарып, өлкөдө болуп көрбөгөндөй абройго жетип, жалпы элдин мактоосуна алынганына карабай, өз партиялаштары жогорку партиялык бюрого кат жазышып, Разаковду кызматтан бошотууну талап кылышат. Алардын негизги жүйөсү катары Разаков Манасты 1000 жылдыгын белгилеп, Манас эпосун советтик республикалар арасында таанытуу аракети эле, өз элинин маданиятын, тарыхын дүйнөгө таанытуу болгон аракетин ошондого көрө албастар расмий Москвага бул улутчулдук маанайдагы иш-чара деп сыпатташкан. Исхак Разаков 1948-жылы жалпы узундугу 172 чакырымды түзгөн кант балыкчы темир жолу бүткөрүлүп, ал эми 1950-жылга барып, республикадагы темир жолдун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Орто Токой суу сактагычы, Чоң Чүй каналынын курулуштары бүткөрүлүп, 3000 гектарга жакын кайрак жерлер өздөштүрүлүп, аларга миңдеген адамдар көчүп келип отурукташкан. Кыргызстанда мектеп окуучулары үчүн маанилүү окуя болуп, 1957-жылдын 17 августунда Кыргызстан КППК жана Кыргызстан Министрлер Советинин республикалык мектептериндеги окуучу балдарды эрте мененки акысыз ысык тамак менен камсыз кылуу жөнүндөгү токтому эсептелет. Разаковдун мындай демилгесин борбордун жетекчилиги колдогон жок жана республикалык бюджеттик каражатын ыксыз коротуу аракети катары баалаган. Москвалык жолдоштор Разаковду Кыргызстандын коммунизмди Россиядан, Москвадан мурда куруу аракети үчүн айыпташкан. Анын иш аракеттери, өз улутуна жасаган камкордугу, чыныгы жетекчинин харизматикалык жөндөмү, талашсыз авторитети, жалпы элдик жакшы атак даңкы көрө албастардын көңүлүнө көк таштай тийип, анын кызматтан алынып, Кыргызстандан чыгып кетиш үчүн колдон келген бүт аракеттерин жасашкан. Мынакей урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз чаккан Исхак Разаковдун урматына арналган бир сюжет жасадык. Аны өзүңүздөр баанда көрдүңүздөр, анын басып өткөн жолу Разаков да инсан деги эле бул кылымда бир жарала турган инсан катары да. Биз бул тасмада кыскача гана белгилеп өттүк. Эми айта берсе түгөнбөй турганда анын эмгеги. Бул боюнча дагы бир кандай кошумча алып кетсе болот? Эмнелерди айтып кете аласыз? Эми чындыгында Исхак Разаков ушу биздин баягы кыргыз улутунун bir mangdayına жазылган, тагдырына жазылган bir улуу insanыбыз, улутубуздун bir улуу деп айтабыз. Анан эми бул кишинин чындыгында 1945-жылы ноябрда Кыргызстанга ошол кездеги Совет Министрлер Советинин төрагасы болуп келиши, ошондо 35 жашта болгон бул киши, 35 жашында биринчи Кыргызстанга келип, анан ошол мезгил мына өзүңүздөр жакшы билесиздер,
согуштан кийинки учур болуп, баягы чындыгында биздин республикада ушунчалык бир оор жагдай жаралганда, себеби согуштун убагында көп нерселер билинип, көп талкаланган нерселер, чарбалар, жанагындай болгон нерсенин баарын фронтко жиберип атып, чарбалардын да гана аябай эмеси экономика түшүп кеткен учур болгон. Разак ушундай бир оор учурга келип, биздин кыргыз ошол кездеги республикасын баягы социалдык экономикалык абалын жакшыртып, ошол кезде бул кишинин баягы Өзбекстанда кантип менен көп жылдар пландоо тармагында иштеген. Анан баягы областтык план, эң алгач Фергана областтык пландоо комитетинин төрагасы, кийин анан республикалык пландоо комитетинде иштегендиктен бул киши мындай бардык аткарыла турган нерсени мындай алдын ала пландап иш кылганда, себеби бул киши көргөчтүгү ошондо. Анан негизи баягы плансыз иш болбойт. Плансыз иш алсаган иш баягы акырдан чыкпаган нерсе болот. Ошондуктан бул кишинин бир көргөчтүгү ошондо. Анан мына ошол кездеги мына канчалаган жаңы завод, фабрикалар ачылган. Ошол кезде мына биздин окуу жайларыбыз жаштарды баягы билимдүүлүккө тартуу, анан алардын мыкты адистерди чыгаруу ушул кишинин учуруна туура келет да. Себеби мына бизде жогорку окуу жайлардын ачылышы дагы эң алгач бизде мисалы үчүн Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында биринчи мына политехникалык институт бизде ачылган. Анан ошол мына Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандын жаштары келип бизден билим алышкан да. Бул дагы мисалы үчүн Разактын бир көргөчтүгүнүн бир далили катары айтсак болот. Эми албетте бул кишинин учурунда жасалган иштер аябай көп. Эми анын баарын биз азыр тизмектеп отурганга мүмкүн баягы убактыбыз чектелип болуп калат. Жарым саат 35-ин ичинде бул киши жөнүндө баарын биз айтканга мүмкүн үлгүрбөй калышыбыз мүмкүн. Но бирок бул кишинин мына ушу 5 жыл министрлер советинин төрагасы болуп турган учурда эле жасаган иштери. Андан кийин мына 50-жылдан баштап 1961 жылга чейин биринчи катчы катары ошол кезде бул кишинин эми ушунчалык тарых буга күбө. Бизде эбегейсиз бир эмгек жасаган адам катары белгилеп кетсек болот. Мына Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 54-жылы мына Улуттук илимдер академиясын ачкан. Буга чейин мурунку союз курамында филиал катары иштеп келген. Анан мына 58-жылы биздин Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу кыргыз телевидениясын үч киши негиздеп, ошонун жетекчилигине Рабия Менсеитова эжени дайындаган. Эженин эскерүүсүндө бар. Бул жөнүндө да такыр түшүнүгүм жок эмеле. Мына Разак бир күн кабыл алуусуна чакырып, Рабия Менсеитовна, сиз ушул биз кыргыз теле көрсөтүүсүн ачкан атабыз. Сиз канткен менен бул пропаганда тармагында иштедиңиз, саясий көз карашыңыз баары ошого жетет, сиз ушуну жетектеп бере аласызбы дегенден аябай эме кылган экен. Сүрдү, эми кантемен деп жаңы нерсе. Бирок ошентип бизде чоң жаңылык биринчи ошондон башталган. Демек, Разаковду биз Кыргыз өлкөсүнө, Кыргызстанга цивилизациянын биринчилеринен болуп алып келген киши катары таанысак болот. Мырза, айтсаңыз, жаштардын көз карашы боюнча, сиздин оюңуз боюнча негизи эле ошол Разаков сизге дагы биз төмөндө көрсөткөн сюжеттен сырткары кандай эмгектер жасаганын баалай биле аласыз? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Кыргызды кыргыз кылган эки нерсе бар. Бул бири Манас эпосу болсо, экинчиси улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов. Айтматовду Айтматов, Манасты Манас кылган Исхак Разаков. 1952 жыл Исхак Разаковдун демилгеси менен Манас эпосу боюнча конференция өткөрүлбөгөндө, бүгүнкү күндө Манас эпосу жок болуп кетиши мүмкүн эле. Ошол кишинин аракети менен Манас басылып, элге таратылып, ошол киши менен туура баа берилген да. Экинчиси болсо Чыңгыз Айтматов жөнүндө биздин тарыхты жазганда көпчүлүк эле ачык нерсени жазышпайт да. Мен ошол Исхак Разаков боюнча диссертация жаздым Түркияда. Ушул жерге ачык жаздым. Айтматовду биринчи кесиби зоотехник болгон. Кайсыл тилде жаздыңыз? Кыргыз тилинде? Түрк тилинде. Түрк тилинде жаздыңыз. Түркияда жазылган. Биринчи кесиби Чыңгыз Айтматовду зоотехник болгон. Бирок аны жөн гана зоотехникке тапшырып калгандай сүрөттөшөт да. Жок, андай болгон эмес. Биринчи анын зоотехникке тапшырып калган себеп Төрөкул Айтматов, анын атасы эл душманы болгон. Ал убакта ошо эл душманы деп аталгандардын уул кыздары жогорку окуу жайлардын престиждүү деп коебуз азыркы тили менен ошондой бөлүмдөрүнө окуй алган эмес.
иштесе да агроном, зоотехник ушул сыяктуу жерлерде гана иштеген. 1956 жылдан баштап, 54 жылдан баштап Исхак Разаковдун демилгеси менен 36-37 жылдардагы ак жеринен атылып кеткен инсандарды реабилитация иши башталган. Ошолордун катарында Төрөкул Айтматов да акталып, Чыңгыз Айтматов ушунун негизинде анан Москвага барып адабий институтта окуп атат. Айтматовду Айтматов кылган ошо Жамиля повести. Эгер Жамиля 1958-жылы жарыкка чыкпаса, Айтматовдун азыркыдай деңгээлге жете беле, жетпей беле бул чоң суроо жаратат да. Ошон үчүн Исхак Разаковдун жалпы адабиятты, маданиятты, экономиканы көтөрүүдө орду чоң. Мисалы Исхак Разаков убагында курулган нерселерди Кыргызстандан ушундай алып кое турган болсо, Кыргызстанда Ала Тоо аянты менен дагы кээ бир жерлер эле калат да. Исхак Разаковдун убагында 1960-жылы эң чоң ГЭС Үчкоргон ГЭСи курулган. Үчкоргон ГЭСи курулгандан кийин электрлештирүү толугу менен Кыргызстан өзүн өзү электр энергиясы менен камсыздап, ошонун негизинде экономика өнүгүп баштаган. Исхак Разаков жанагы министрлер кабинетинин башчысы болуп келген убакта Кыргызстандын айыл чарбасы 1930 жылдагы деңгээлге түшүп калган. Муну биз тана албайбыз, бул факт. Анан ошол айыл чарбаны Союздун эң алдыңкы айыл чарбасына мындай жеткирүү бул чоң чеберчиликти талап кылган. Экономиканы, айыл чарбаны жакшы билиш керек болгон да. Мына ошондой бир тараптан кризис болсо, ошол кризисти жөндөп, бир тараптан бүтпөй калган темир жолду бүтүрүп, мына ошол балыкчы жолу бүткөндөн кийин Кыргызстанда 1 метрде темир жолу курула элек. Жогоруда да сиз видеоңузда айтылып кетти. Окуу жайлар, Кыргыз улуттук университети, политехникалык университет, азыр Карабаев убагында педагогикалык институт болуп ачылган. Ошол кыргыздардын улуттук кадрларын даярдаган жалпы окуу жайлар ошол кишинин демилгеси менен ачылган. Бул Кыргызстандын улуттук лидери деп атаганга толук баягы шарт түзөт да, негиз бар. Чоң рахмат. Эми мынакей дагы баса белгилеп кете турган жагдай бул эң башкысы азыркы биз түндүк менен түштүктү бириктирип турган Ош Фрунзе жолунда баса белгилеп кетсек болот. Мына ошол жерде чоң проекттерден башталып, чоң көпүрөлөр да курулуп, бизге Борбойго карай жолдор ачылган. Мисалы кошумчалай кетсем, биз азыр түндүк түштүк альтернативдик жолун курууга дээрлик $1 миллиард ашык каражат сарптап атабыз. Исхак Разаков 1960 жылга чейин эми ошол убактагы техника, ошол убактагы мүмкүнчүлүк менен Ош Бишкек жолун куруп атат. Андан сырткары Ош Лейлек Исфана ал жол бүтүп атат. Азыркы Төбө Ашуунун аркы жагына өткөн Кыргызстан 4 миллион, 3,5 миллион жараны болсо, баардыгы ошо бир гана Төбө Ашуу туннели менен өтөт. Ошол туннел дагы Исхак Разаковдун демилгеси менен курулган. Демек, ошо транспорт тармагындагы өнүгүшүнө бул кишинин салымы чоң болгон да. Негизи эле күнүмдүк колдонуп жолусу басып бараткан жолдорубуздагы бүт эле ошол Разаковдун идеясы боюнча жашап жатабыз десек жалгыз болбойт. Бирок көпчүлүк жарандарыбыз биле бербейт да, ошол нерселерди Разаков убагында бүткөнчү. Мына бизде азыркы ТЭЦ 1961-жылы бүткөн. Исхак Разаковдун убагында башталган. Ошол кийин ошол ал киши кеткенден кийин иштетүүгө берилген да. Азыр ошол даяр курулган ТЭЦтин 30%-ын реконструкция кылганга дээрлик $400 миллион карыз алып атабыз. Мына биздин деңгээл, ал кишинин деңгээли. Мына урматтуу коноктор, бүгүн урматтуу эле көрүүчүлөр, Исхак Разаковдун быйыл бүгүнкү азыркы учурда талкуулап жатканыбыз жөн жайынан эмес, анткени быйыл 110 жылдык мааракеси да белгиленди. Бул боюнча эмнелер белгиленди, эмнелер белгилемей калды, Маданият министрлиги тарабынан кандай бир колдоолор көрүлдүбү? Ошол боюнча токтоло кетсеңиз агай. Эми баягы көрүнүктүү мамлекеттик коомдук саясатчымен Исхак Разаковдун 110 жылдыгын бир жогорку мамлекеттик деңгээлде өткөрүү боюнча жыл башында атайын президенттин жарлыгы чыккан болчу. Жарлыгы чыгып, бул боюнча атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, комиссиянын төрагылыгына мына премьер-министр иштеп калды, Кубатбек Боронов дайындалган болчу. Анан ошонун экинчиден мына Исхак Разаков атындагы республикалык фонд бар. Бул фонд 1993 жылы көрүнүктүү ишмер Исхак Масалиевдин демилгеси менен негизделген. Анан ошол фонддун дагы баягы сунушу демилгеси менен ушу быйылкы жылы 110 жылдыгына карата 110 иш чара белгиленген болчу да.
Анан эми мына жана быйылкы жылы февраль мартта башталган жанагы пандемиядан улам ошол белгиленген иш-чаралардын эч нерсе өткөн жок. Бир баягы өкүнүчтүү ушул болуп калды. Анан экинчиден мына бизде ошол республикалык фонддун бир жакшы саамалыгы бар. Бул бир жылда Исхак Разаковдун улуттук аларча көрүнүшүнө 3 жолу чогулуп Куран окутабыз да, эскерүү митингин өткөрөбүз. Ана туулган күнү 25 октябрь. 19 март дүйнөдөн өткөн күнү. Анан 2 июнь бул Москвадан сөөгүнүн кайра өзүнүн алатоосуна жергесине алып келип коюлган күнү да. Анан быйыл мына 110 жылдыгына карата баягы пандемия дейбиз. Анан манагы октябрдагы окуя болуп кетти. Ошону улам бул Разак мындай көмүскөдө унутта калгандай болуп калып, анан биз өзүбүздүн эмебиз бар эле, иш-чарабыз ошону белгилеп барганбыз. Жана ошол жерден мына бул Мазаки турат, жаштар дагы өздөрүнчө булар да жакшы демилге көтөрүп чыгышкан экен, биз өтө ыраазы болуп калдык. Демек баягы Разаковдун ушундай улуулугун жаштар демилге көтөрүп, моунда деңгээлге көтөрүп чыгышы чындыгында аябай жакшы нерсе да. Себеби жаштардын колдоосуна бул киши азыр мындай эме да, мындай колдообуз керек да, муктаж ушундай дан улам баягы. Анан экинчиден мына калган Мырзак өзү айтып берсин, булар мына кандай эме өткөрдүңөр, кандай мааракелер өттү дегендей. Негизи туура айтасыз, бул жылы 110 жылдыгы да. 110 жылдык мамлекеттик деңгээлде чоң салтанат менен өтүш керек эле. Тилекке каршы пандемияга байланыштуу дейбизби, же башка себептер менен дейбизби, тийиштүү деңгээлде өтпөй калды. Биз тийиштүү деңгээлде дегениңиз кандай? Эми чоң мамлекеттик деңгээлде өтүш, мисалы бир улуттук лидердин, бир кыргыз эл баатырынын, бир элдик адамдын 110 жылдыгы кандай деңгээлде өткөрүш керек болсо, кандай масштабта, ошондой деңгээлде өтпөй калды да. Бирок биз октябрь айында билесиздер, октябрь айындагы саясий кризистерге байланыштуу болуп, бул кишинин 110 жылдык унутта калбасын деп, жаштар ошо демилге көтөрүп, Маданият министрлиги менен бирге ушул иш-чараны өткөрдүк. Ошо 25 октябрда 3 негизги иш-чара болду. Бул биринчиси эртең менен саат 10:00 ошо аларча көрсөтүүнү барып, Исхак Разаков фонду да барды. Ал жакта ошол бул кишинин арыбайына багыштаа кылып Куран окудук. Андан кийин улуттук китепканада саат 1-ге белгиленген болчу Исхак Разаковго арналган конференция болуп өттү. Бул жака дагы көп кишилер келди. Ал кишини убагында көрүп, колун кармаган инсандар келип ал киши жөнүндө эскерүүлөрүн айтып берди. Жаштар арканда докладдарды жасашты. Атка минерлерден келдиби бирөө жарым? Келди. Министрлерден келдиби? Вице-премьер-министрлерден аларча көрсөтүүнү ошол убактагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова келди. Конференцияга болсо президенттик аппараттын гуманитардык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Кудайберген Базарбаев келди. Бул дагы эми ошол расмий кишисин жөнөтүп, ошо куттуктоосун жиберди. Эми жок дегенде ушуга да шүгүр дейли. Конференциядан кийин болсо ошол Исхак Разаковдун музейине барып, бир 40-50 кишинин чамасында жаштар барып, ал кишинин сүрөттөрүн көрүп, ал кишини дагы бир жолу ошол музейде эскерип, ал жактан дагы бир жолу Куран окуп туруп, анан иш-чараны жыйынтыктап тарап кеттик да. Эми Маданият министрлиги тарабынан кандай салым болду? Маданият министрлиги тарабынан министр мырза өзү келип ошол конференцияга модераторлук кылды, конокторду чакырууга жардам берди. Андан сырткары бир автобус жалданып, ошол аларча көрсөтүүнөн улуттук китепканага да музейге алып жүрдү. Ошол автобус маселеси дагы ошол министрликтин жардамы менен чечилди да. Убакыттан пайдаланып, ыраазычылык билдирип кетебиз. Чоңураак дагы айтсаңыз, эми ар бир эле адамдын өзүнүн кемчилиги болот да. Разаковдун бир өзүнүн кемчилиги бар беле? Эми мындай да, бул киши мындай тазалыктын символу деп айтса болот. Бул кишиде мисалы үчүн эми адамдын баарын деле баягы жумуртканы деле кыргыз десе болот. Анан эми бул кишиде андай эмеси болгон эмес, тилекке каршы. Бирок ана эми ошонун жана жамандык издешип, мына 1961 жылы кызматтан аларда атайын тиги мурунку Москвадан СККПССтин секретары Титов баштаган атайын топ келип, бир жума ошо же Кыргызстанда болушуп, Кыргызстандагы атка минерлердин чоң кызматтагылардын баарын чогултуп алышып, ушу Разаковдун
сүйлөгөн сөздөрүнү анан жасаган иштеринин баарын эме кылгыла жамандык издегиле ушул кишиден бир нерсе тапкыла деп ушундай бир көрсөтмө берилген да. Анан бир жум ошондой катуу жумуш жүргөн. Анан ошол мына май айында 8-9 май жеңиш күнүнө ушу кишинин кызматына алынгандай бир чет аябай эме да баягы. Анан ошондо ошол эмеге чогулган, пленумга чогулган бардык ошол кезде катка минелер чындыгында бул киши жөнүндө жакшы сөз айткан эмес эч ким. Бир гана ошол кездеги Нарын облустук комитетинин экинчи катчысы орус улутунун өкүлү ошол чындыкты мындай ачык айткан да. Сиздер не деп атасыңар? Разак деген ушундай адам элесиз айткандай. Бул деген моундай кылбады эле, моуну ишин сабады эле. Кимиңерге жамандык кылды деп ошондон ачык чындыкты айткан ошол киши болгон да. Анан эми кийин мына ошол кезде Маданият министри болуп жүргөн мына Күлпа Кондошалова эжебиз өкүнүп жүрдү кийин. Мына биринчи теле көрсөтүүнүн төрайымы болуп жүргөн Меңди Рабия Минсеитова эжебиз эме болуп жүрдү. Ошо мына эже ошо Рабия эженин өзүнүн сөзү бар. Мисалы үчүн ошол пленумда кызматтан алынсын дегенде кол көтөргөн да баарычы. Анан айтып жүрөт, ошол эле жанында жүргөн адамдар. Ошолор эле. Анан ошондой айтып атпы, ошондо көтөргөн колум сынып калсачы деп кийин багыш ыйлап эме кылчу да. Ошого деңгээлге жеткирди. Бирок тарых кайталаныр деген чында. Мына азыр деле жанында жүргөн жоокерлер деле ошондоп ким бийликке келсе ошондо кошомачылык эле кыялын көрсөтүп. Демек бизде мурдатан тарыхтан эле бар экен. Ошондой улуу инсанды каралап, айыптап ошол жок кылуу максаты. Ишке ашканда мырза жогоруда сиз айтып кеттиңиз. Туркияда ошол түрк тилинде Разак боюнча диссертация жактадым деп айтпайсызбы? Ошол боюнча бир ошол түрк элдери кандай мындай маани берди, кандай баа берди дегендей. Ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Мен март айында диссертацияны жактадым. Ушул диссертацияны коргоп атканда ошо Совет өлкөлөрү боюнча мындай маалыматы бар бир агай бар экен. Анкара университетинин профессору. Ошол киши туруп Разаков боюнча бир сөз айтты. Ушунчалык пулума толду да. Ал киши айтты: мен Азербайжанга көп бардым, ушул Азербайжан жөнүндө көп билем дейт. Анан Азербайжандар өздөрүнүн мисалы биз советтик идеологияга каршы чыкканбыз, биз ал системага каршы чыкканбыз деген нерселер көп айтат дейт. Туура андай болушу мүмкүн дейт. Бирок бул 85-жыл перестройка убагынан кийин. Өзүбүз билебиз, перестройка убагынан кийин демократиялашуу процесси башталып туруп, мындай жарым-жартылай эркиндикти алып башташканда, бул убакта ал системага каршы чыгып, мындай өз пикирин айта билүү дээрлик коркунуч жок болгон да. Исхак Разаковду айтып атат. Исхак Разаков 1950-61-жылдары биринчи катчы болуп иштептир дейт. Сталин өлүп, Хрущев келгенден кийин жалпы советтештирүү саясаты жүргөн. Мисалы 15 мамлекет болгон болсо, ар бирин өзүнүн атынан атабай, мисалы Азербайжан улуттарынчы кыргыз, өзбек дебей, бир гана совет калкы деп атайбыз деп бириктирүү саясаты жүргүзгөн да. Исхак Разаков дейт, ушундай убакта кыргыз тилин, кыргыз кадрларын жогору коюп туруп иштегени Союзга жакпаптыр дейт да. Демек, алгачкы Советтер Союзундагы демократиялашуу процессин Исхак Разаков баштап бериптир дейт. Бул чындыгында аябай туура. Мисалы кыргыз тили боюнча жана Централдык комитеттин борбордук аппаратында кыргыз тилин окуп башташы, орус мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилин окутулуп башташы, мына ушул Кыргызстандагы Исхак Разаковдун кадамдарынан кийин анан Азербайжанда, Литвада ушул процесстер башталган да. Кыргызстандагы алгачкы эркиндик үчүн күрөштү демек Разаков баштап берген. Ушунун айтса болот, мындай Исхак Разаков өзүнүн убагындагы эркиндикти сүйгөн, өз улутунун кызыкчылыктарын ар кандай нерседен жогору кое билген мыкты лидер болгон деп айтсак болот да. Демек ошол түрк элдери, ошол сиз диссертацияны жактап жатканда кыргыздарда ушундай ак эмгектенген, ушундай улуу лидерлер болгон экен деп дагы бир жолу бир маалымат бердиңиз да. Ошол жерде туура айтасыз, ушундай маалымат бердик. Бул эми диссертация илимий тилде жазылат да. Анан муну китеп абалына келтирип, Кудай буйруса пландарыбыз да бар. Түркиянын ошол негизги университеттерине, улуттук китепканасына жайылтуу. Мен оюмча ошол жалпы
көпчүлүк түрк калкы Разаков боюнча маалыматты билсе, Разаковго ушунчалык баягы жакшы көз караш менен карайт деп ойлойм да. Анткени түрк калкы аябай мекенчил калып келет да. Исхак Разаковдун ошондой доорлуу улут үчүн жүргүзгөн саясаты буларга аябай жакшы кабылданат деп ойлоп атам да. Чоң рахмат. Эми азыркы учурда соц тармактарда айрым саясатчылар өздөрүн ошол улуу инсан Разаковго теңеп жатышат да, анын кээ бир сөздөрүн алып колдонуп дегендей барыбыз эле колдонуп жүрөбүз. Бирок ошол айткандай кыла албай жатабыз да. Негизи эле ушуга көз карашыңыз кандай агай? Эми баягы чын бул пикириңе мен кошулам. Себеби мына ушул кишинин баягы акылман нуска накыл айткан кеби, жанагы сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөзүн уран катары биз алып жүрөбүз. Бирок ушуну да кээ бирлер бурмала башка эмелерин айткандар бар. Муну да кездешип жүрөбүз. Анан эми чындыгында ушул кишинин мисалы үчүн күндөлүгү бар да, ушу күндөлүгүндө жазылган ар бир сөзү өзүнчө бир мындай бир биздин улуттук бир идеологиянын өзөгүн түзө турган нерселер бар жердечи. Тим эле бир кумга куйгандай ушунчалык таам айтылган эмелер бар. Биз баягы мына китепте жазылып атат киши жөнүндөчү. Мына кинодо тартылды, жанагы Алим Разаков жөнүндө киносу тартылды. Бирок бул киши жөнүндө али океан сымал да, чети ойлойлук да. Бул киши жөнүндө дагы көп изилденишке, көп жазылыш керек. Мисалы үчүн мен дагы мына азбы көп 2 китеп жаздым, бирок мен деле дагы эле мисалы үчүн материал чогултуп азыр дагы эме кылып жүрөм. Азыр мындай көп жаңылыктар бар да дагы. Себеби мен кичине нерсе болсо да ошону өзүмө баягы чогултуп алып, кичине баягы өзүм менчик архивиме сактап эме кылып жүрөм. Анан эми жанагы чындыгында бул кишинин акылмандыгы эми баягы биздин бир чети кыргызбыз да. Көрө баштыгы чындыгында бар. Эми анан баягы 61-жылы Москвага кеткенден баштап 79-жылы каза болду, бирок эгемендүүлүк алганга чейин киши жөнүндө сөз болгон жок да. Эч жакта сөз болбой калды. Ал тургай бул киши жөнүндө сөз кылган сөздөн тыйчу да. Мен биринчи китебимди жазганда мага көп эмелер болгон да. Сен эмнени жазып атасың? Болбойт, бул киши жөнүндө болуп. Ушундай эмелер болду. Мунун эми учуру ошондой болгон экен. Жаштардын көз карашы боюнча айтсаңыз, Разаков деген ысым мына жыл өткөн сайын эле коомчулукта анча деле маани берилбей келе жатат да. Сизге эмне түрткү болду? Ошо Разаковду тутуп ушул диссертациялыкты жактаганыңызга эмне себеп болду? Сизге окшогон дагы бир жаштар ушул Разаковдай болсом экен деген жаштар барбы? Мен Түркияда жүргөндө Кыргызстанда жазыла элек ошол чет мамлекеттердин өнүгүү тарыхы жөнүндө бир ушундай тема тандап жазсам деп ойлодум эле да. Бирок ошол Түркияда ар бир жазылган диссертация сайты бар, ошол сайтка кирет да. Ошол жактан карасам, эми темалар карап атам да. Исхак Разаков жөнүндө бир дагы ошо Кыргызстандан барган кыргыз студент изилдеп жазбаптыр. 29 жылдан бери кыргызстандык студенттер Түркияга барып окуйт да. Ошол студенттердин арасынан Мендерести жазгандар бар, Сулайман Демирелди изилдеп жазгандар бар, азыркы президент Эрдогандын саясатын изилдеп жазгандар бар. Бирок ошол Исхак Разаковду изилдеп жазгандар тилекке каршы жок болгону мени аябай жүрөгүмдү өйттү. Анан мен өзүмчө ойлодум, бул кишинин кылган эмгектери сөзсүз башка тилдерде жазылып таратылыш керек да. Мен мисалы сыртка чыгып билим алып келдим. Менин ошол алгачкы милдетим Кыргызстандагы бар нерсени сыртка таанытуу алгачкы милдетим. Бирок ошол алгачкы милдет дагы аткарылбагандан кийин анан башка бир өлкөлөрдүн өнүгүү тарыхын жазып, бул жака жанагы алып келгендин кереги жок да. Алгач биз өзүбүздүн тарыхыбызды билишибиз керек. Анан Кыргызстан үчүн мисалы Исхак Разаковдун эмгектери бул баа жеткис да. Тилекке каршы ошол кишинин баркына жетпедик. Мына ошон үчүн да Кудай бизди жазалап келип атат да. Мисалы 1990-жыл Исхак Разаковдун 80 жылдыгында Кудай аябай чоң сыноо берди кыргыздарга. Ошол окуясы болду. Анан кийин 99-2000 жылдарда Исхак Разаковдун 90 жылдыгында Баткен окуясы болду. Андан кийин 100 жылдыгында апрель окуясы болду. Андан кийин июнь окуялары болду. Мына быйыл 110 жылдыгы болуп атат. Пандемия келип атат. Андан сырткары октябрь саясий кризистери болду. Мындайча айтканда, ар бир маанилүү датада биз ошол убагында
Кыргызстан үчүн жанын сайып, өзүнүн жеке кызыкчылыктарынан кечип, баягы иштеген адамды кадыр баркына жетпегенибиз үчүн Кудай бизге ушул сыноо берип атабы, жаза берип атабы деп айтсак болот да. Ошон үчүн дагы биз алгач тарыхтан сабак алышыбыз керек. И бул киши тарыхта өзүнүн ордун сөзсүз алыш керек. Буга жетиштүү баа берилиш керек деп ойлойм да. Эгер мындай эфир аркылуу алып чыгып маалымат каражаттары азыркы жаштарга бир маалымат жеткире турбаса, бул унутта калып кетпейби агай? Бул маселе. Мындай да, бул мисалы үчүн Мырзакып туура айтат. Эң башкысы биз баягы биздин улуттун лидерин мектеп программаларын киргизиш керек да, кирелик дагычы. Эми ушундай адамдын дагы бул биздин бир эме жагыбызда кемчилигибиз деп ойлойм да мен. Анан жаштар билбесе, кийинки өнүп келаткан муундар билбесе, анда биз улут катары кайда барабыз деген суроо турат да. Эң биринчи биз мына улутубуздун лидерин баягы даңктап, ошо менен сыймыктана турган деңгээлге жетишибиз керек да. Анан мына Бишкектеги үй музейи бар. Үй музейин мына Мырзакып барып көрүптүр. Эми Анкарадагы Ататүрктүн немесин көр. Эми андай ошондой болбосо деле ошого окшоп турган бир мындай бир деңгээлге алып келип койсо, ошо үй музейине барып, ушкижон аябай эмелер аз, экспонаттар аз. Барганда мындай өтө терең көп маалымат ала албайт да, чындыгында материалдар аз. Эгер бизде ошондой бир мамлекеттик деңгээлде маани берилип, жалпы баягы коомчулуктун колдоосуна алынып, шунун бир үй музейи бир башкача кеңейтилсе, мен ойлойт элем анан жаштар, кийинки муундар чыныгы бул кишинин жүзүн көрүп, ишмердигин баягы эли даңазалап алат беле деген ой туулат да. Эми мына өз каражанын карчы уруп кыргыз элине көптөгөн мына цивилизацияны алып келди. Азыркы шаарда көрүнүштөрдүн көп көзгө көрүнүп турган элементардуу көрүнүштөр бүт баарын ошо Разаков бизге цивилизацияны алып келди десек жаңылыштык болбос. Эми кыргыз эли үчүн күйгөн инсан катары көрө албагандар дагы көп болгон аны. Ошол эле учурда анын үй бүлөсү жөнүндө маалыматыңыз барбы? Анын уул кыздары майып деген маалыматтар чыгып жатат. Ал боюнча кандай маалыматтар китепке жазылдыбы ошол? Эми Исхак Разаковдун мына бир уул бир кызы болгон. Уулу Эркин, кызы Элмира. Анан Ташкентте иштеп жүргөндө баягы балдар үйүнөн бир бала багып алышкан. Анан эми Эркин уулу ошо баягы оорунун айынан Москвада жүргөндө каза болуп калды. Элмира эжебиз азыр мына кичине ден соолугу жакшы болуп сырколоп жүрөт. Мына могул 100 жылдыгына келди ал кишичи. Келип мындай көп нерсеге катыша алган жок, бирок ден соолугу анан ошол Берк деген небереси бар, тиги Разаковдун. Ошо Берк булардын чоң атасы болгон да. Анан ошонун атынан Берк коюп, анан Берк болсо бу дагы азыр мындай ден соолугуна байланыштуу экинчи топтогу майып болуп кичине эме болуп жүрүшөт. Эми мана Эркин мурунку аялы Орус улутунда болгон. Кийин Разаков ушул баламдан бир кыргыз жак тукум калса экен деп Давлеткелдиевдин Айганыш деген кызын алып берген. Баласыначы 70-жылы Кыргызстанга келип, анан шөйлөп, анан эми кийин баягы тагдыр экен бир неберелери болуп, аты Гүлнара коюп, анан Гүлнара мына 76-жылы 5 жашында чачап калып, азыр ошо Гүлнаранын сөөгү дагы Аларча көрөсүнүнө коюлган. Атасынын немесине жакын жерде турат. Ал жерде башка жаш баланын немеси коюлган. Эми ушул жеке өзүнүн үй бүлөсүн ойлобой, өзүнүн жанын ойлобой, элим үчүн, жерим үчүн деп ойлогон инсандын мына уул кыздары ушундай тагдырга кептелип калышына сиздин көз карашыңыз кандай? Биздин атка минерлер бир көңүл бурган адам барбы? Негизи бул кишинин жакындары, мисалы бир президент, экс-президент статусун алгандан кийин анын жакындары мамлекеттик жана коргоого алынып, мамлекет тарабынан жанагы бүт жанагы коргоочулар берилип, аларды багып, медициналык жанагы кароодон камсыз кылып, ушундай нерселер бар да. А бул киши улуттук лидер болуп атат. Мамлекеттик деңгээлдеги улуу лидер. Эмне үчүн ошол жалгыз кызын жетиштүү жанагы каражат менен камсыздап кылып койсо болбойт да. Мисалы мен газеталарга чыккан диссертацияны жазып атканда окуп калдым. Үйү Москвадагы ушу канча комната экен, 2-3 комната окшойт да. Анан кайсы бир бөлмөлөрүн жанагы ижарага берип, анан бир бөлмөсүндө ошо небереси экөө жашап, ушинтип жашашат экен да. Анан ошол жака барган киши жанагы каражат берели десе,
каражатыбыз жетиштүү жөн эле кой деп айтып атат да Элмира Разаковначы. Көрдүңүзбү? Баягы адамдын улуу адамдан улуу адам төрөлөт деген ушул нерсе да. Ооба каражатка муктажмын. Бир тарабынан ошо ижарачларды берем, ден соолугум начар, неберем мисалы экинчи топтогу майып деп тынбай акча талап кылса болот болчу. Бирок тишинин агында карасын көрсөтпөй, баары жакшы деп айтканы бул кишинин ушу чындыгында улуу кишинин урпак экенинен кабар берет да. А мамлекетибиздин ушундай кишинин урпагына бир ай сайын 100 000 сомдон бөлдүрүп койсо мамлекеттин бир жери кем кетпейт да. И ушул нерсени азыркы жетекчилер көзүнүн тирүүсүндө кылып калса, өмүр бою ушул жакшат менен калат да. Ушуну тилек кылат элем. Мындай азыркы Москвада жашап атат. Мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстанга келип жашасын. Эгер ден соолугуга жол бербесе, ошол жакта бир үйүн баягы ремонт кылып берип, анан мамлекет тарабынан пособия дейбизби, айына бир 100 000 сомдук колдоо көрсөтүп турса, эми ал кишине канчалык өмүр калды Кудай билет. Мындай сооп иш болот эле да. И биз дагы ошол Разаковдун убагын мындай арбайын алды, өзүбүздүн парзыбызды аткарган болот элек да. Ал кишинин дагы эми кызынын небересин кыйналып жашап атканын көрүп, эми арбайы чыркырап эле атса керек деп ойлойм да. Могу кыргыздар дагы бир стабилдүүлүктүн, бир жакшылыктын келбегени дагы ошол тарыхтагы ушул элдин бактысы үчүн башын сайган инсандарга баалай мындай баркына жетпей атканыбызда да. Эртеби кечпи мындай өз баасын алыш керек. Эми баягы Элмира Исхаковнанын бир ушунчалык жанагы жакшы тарбияда атанын чыныгы баягы кыз экенин мына ушундан билсе болот. Ошо бул жака келгенде үй береле деген да. Элмираны чакырып үй береле десе, анан бир комната эле үй сураптыр да. Эми башка бирөө болсо 3 комната, 3 бөлмөлүү үй сурамакта. Анан бир бөлмөлүү үй ошоно дагы караң эме кылып, анан ошо бир бөлмөлүү үйдү алып, анан ошол үйдө эми жаша дегенде анан бул кишинин баягы кантке мына Москвада кичкенен чоңоюп эме болуп калган, анан баягы климаты баягы оорусу күчөп кеткенден кайра кетип калганда, ошо бир комната, бир бөлмөлүү үйдүн бааты калтырып кеткен. Анан а дегенде ушу 1 жыл 2 жыл ошол байтерге бирөөлөрүн киргизип коюп, ошонун ижара акысын эми мен аттарын айтпай эле коеюн, акча таарынып калат, жиберип турган. Анан кийин ушу кишинин эмесин менчиктештирүүгө аракет кылган адамдар бар болгон да. Мындай бизде көп нерсе бар да, бул ушунчалык бир өкүнүчтүү нерсе да. Эми аны айта берсе түгөнбөй турган дастан сыяктуу. Эми Исхак Разаковтай инсанды айта берсе анын өмүр таржымалы басып өткөн жолу ала тоодой бийик, көк асмандай кенен ысык көлдөй терең деп айтсак жаңылыштык болбос. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учурча көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн мен таза болсом, сен таза болсоң, коомда таза болот деп айткан экен Исхак Разаков. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.